Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биз Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгында муфтияттын башкы кеңсесинде отурабыз. Бул жакка келүүбүздүн максаты учурда элибиздин сабаттуулугу жогорулап, диндин, исламдын негизинде жашаганга умтулган элибиздин саны арбыган сайын көптөгөн суроолор туулат. Көптөгөн суроолор менен бул жакка кайрылышат. Ошол сыяктуу эле алардын катарын биз да толуктайбыз. Бүгүн биз сиздерге ислам экономикасы, алып сатуудагы маселелер, каржы маселеси, деги эле насыя арам деп келатабыз. Бул насыя арамбы же насыядагы коюлган шарттар арамбы? Деги эле каржы маселесиндеги сиздерди биздин жүрөгүбүздү өйткөн суроолорго жооп алалы деп келип калдык. Анда бүгүн биздин маегибиз берекелүү болот деген ишеничтебиз. Биздин бүгүн маектешибиз Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Токтогазы уулу. Саламатсызбы? Жакшы турасыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Кандай жаңылыктарыңыздар бар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Маанайлар жакшы. Буюрса иштер болуп атат. Эми өзүбүз мен алгач башында айтып кеткендей эле, деги эле азыр бизде ишкерлердин саны арбып баратат, күн санап. Бул элибиз туура жашаганга умтулган сайын көптөгөн суроолор да жаралбай койбойт экен. Ошол негизинде бир ислам экономикасы боюнча сүйлөшсөкпү деп келип калдык. Деги эле бул эми ислам экономикасын айта келсек, бул терең, мындай кулачтуу десек болот. Анан сиз бир кыскача токтоло кетсеңиз, ислам экономикасы деген эмне? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилlah. Бул жакшы маселени көтөрүптүр. Сизерге рахмат. Ислам экономикасы десек, биз баягы аз убакытта муну түшүндүрүп айта албайбыз, бирок ошондой болсо дагы биз аракет кылалы айтканга. Негизи бул экономика, бул соода саттык исламга чейин эле болгон. Ислам дини келгенден кийин деле ошол экономика, ошол эле соода саттык багыттарда өзгөрүүлөр болгон. Алар кайсы өзгөрүүлөр десе, баягы туура эмес өзгөрүүлөрдү шариятыбызда тыюу салынган. Эгер оң болгон болсо, эч кандай алдамчылык, туура эмес иштер болбосо, аны шарият ошо бойдон калып колдогон да. Экономикага келе турган болсок, биз азыркы биздин кылымдагы, азыркы биздин учурда как мындай илим катары, жаңы илим катары заманбап бул ислам экономикасы деген сөз, түшүнүк бул 1947 жылдардан башталып, ошо 70 жылдарда мындай оборот ала баштаган десем жалышпайм. Себеби мындай бул мурда келип келген соода саттык баягы өзүнүн угунда ар ким ар кайсы жакта, бирок биз ааламдашуу заманына келгенде бизде азыр көрүп жатасыздар, ислам каржылоосу деген нерселер чыкты. Бул дагы ошо ислам экономикасынын бир багыттары да. Биз эгер Кыргызстаныбызды айта турган болсок, бул эгемендүүлүктү алгандан кийин мына бир топ өкмөттүк деңгээлде, мыйзам деңгээлинде бул жакта бир топ кадамдар жасалды, иштер болуп атат. Мына ошол ислам экономикасынын бир багытында ошол банк секторун айта турган болсок, атын айтсак, мына бул эко-исламик дейбиз. Ушул бул биринчилерден, пионерлерден болуп айтсам жалышпайм. Булар ошол ислам каржы булактарын ошол мусулмандарга көрсөтүштү. Андан улайлы башка ошол финансы тараптардагы өздөрүнүн ошол лицензиясын алып иштей башташты. Бул жаатта мисалы биз айтсак болот, бул жаатты биздин улуттук банк көзөмөлдөйт. Ошол ислам каржысында иштейм дей турган болсо, ошол лицензияны, ошол талаптарды ошол жерде кабыл алынган, кайсы шарттар менен иштеш керек, эгер иштейм десе кандай талаптар коюлган. Ошол мисалы үчүн азыр
ошол Бакай банктын алдында ошондо ачылды. Ошол эле Мөл булактын мындай терезечеси бар. Дагы башка банктар да азыр болуп атабыз, аракет кылып атат ушул. Себеби бул нерсе качан пайда болот, качан биздин элибизде ошого болгон суроо, муктаждык талап бар. Ошон үчүн биздин ошол бияктагы банктар ошол мүдөнү орундаталы, ишке ашыралы деген аракет. Себеби бул дагы адамдардын муктаждыгы. Аябай жакшы айттыңыз. Анан менде мындай суроо туулуп атат да, бул тараптар, сиздер тараптан бир көзөмөлдөөлөр болобу ал жактага? Себеби мындай мисалы ошол ислам шарттары менен акча берүү деп жатышат. Мисалы ал исламдын, демек насыя негизи бул арам эмес. Демек насыяга коюлган шарттардын туура эместиги арам болуш керекпи бул жерде? Эми бул ошо насыя деген сөздү биз келе турган болсок, мындай карашыбыз керек да. Бул кыргыз тилинде насыянын орусчасы кредит да. Бул кредит карыз деле болушу мүмкүн, насыя деле карыз болушу мүмкүн. Бирок банктар аны башка терминде колдонот да. Мисалы банк карызга эч качан бербейт. Мындай биз айталы, ислам ошол багытында иштебеген банктардагы карыз бул үстөгү менен болгон карыз. Насыясы бар. Мисалы үчүн сизге 10 000 сом берди, бирок сиз кайра 10 000 сомдун өзүн эле кайтарбайсыз. Сиз үстөгү менен кайтарасыз. Демек, бул жөнөкөй исламдык багыттагы эмес, банктагы алган насыя, бул үстөгү менен болгон насыя. Ошондо исламдын негизинде болгондо үстөгү жок болобу? Үстөгү жок болот. Сиз мисалы үчүн 100 000 алдыңыз, 100 000 бересиз деген эле сөз болот. Эгер берсе, ошону азыркы учурда эгер ошол ислам багытында иштейм деген банктар берсе. Бирок мен көп учурда уга элекмин, бул сейрек болот окшойт. Себеби мындай бир тенденция бар экен кээ бир эмеде. Мисалы үчүн адамдар алгандан кийин бул бир аманат бар, жоопкерчилик бар да. Муну алгандан кийин өзүнүн муктаждыгын, өз маселесин чечип алгандан кийин бүттү эмес да, аны кайра кайтарып берүү деген маселеси туруш керек. Ошондуктан муну көп учурда менин билишимче аткарбайт, беришпейт экен. Бериши мүмкүн, бирок муну шарттарын баягы өзгөрүүлөрүнө түшкөн насыяны алып атат, муктаждыгын чечти. Ошол эки, мисалы үчүн ислам негизинде биз эми сураштырып көрдүк да, банктарга кайрылып көрдүк, исламдын негизинде берилип жаткан акча колго акчалай берилбейт деп жатышат. Жок, бул мындай да, биякта бир нече операция бар да. Мен айткан бул карды хасан деп коет да. Бул алар аны кредит деп да айтпайт, насыя деп да айтпайт. Өзүнүн термини бар, карды хасан деп коет. Бул демек карыз, жакшы карыз деп коет да, муну түзү которо турса, жакшы карыз. Демек 10 000 сом алдың, 10 000 сом бердиң, бүттү. Сен банк менен болгон мамилең ошондо эле. Бирок бул жерде дагы башка операциялар бар. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда азыр ал мына банктар ишке ашырат, соода түйүндөрү дагы жүргүзүп, мисалы уюлдук телефон алам дейт, үй тиричилик техникаларын алам дейт. Бирок анын акчасы жок азыр. Аны кандай кылат? Банктын ортосунда ошо банк менен кызматташып турган дүкөндөр бар. Банк ошол түйүндө, соода түйүнүн сатып алат, кийин кардарга кайра сатат. Бул ошол эле банкка, ошол эле соода түйүнгө барып сен ошону ал дебейт. Буну алып кайра буга башка келишим менен оформить этет. Бирок бул жерде мисалы үчүн ошо уюлдук телефон 15 000 боло турган болсо, бул кардарга 15 000ге эле сатпайт ал. Себеби бул банк иштеш керек, чыгашасы бар. Бул киреше көрөлүм деп ачкан бир ишкана да. Муну балким 17ге сатат. Бирок кардар эмне табат бул жерден? Кардар муну дароо алды, өзүнүн муктаждыгына иштете баштады. А банк анын мөөнөтүн узартат. Мисалы үчүн дароо эмес, бөлүп убакыты менен. Муну мурабаха деп коет булар. Демек бөлүп 6 айдабы, 1 жылдабы ошону бөлүп төлөйт.
жанакы ишкерликке берилип жаткан акчада дагы да мисалы ишкер эгер иши жүрүп кете турган болсо акчасын баягы түшкөн кирешеден пайызын канча бир пайызын банк алып калат экен да, бул исламдын жолунда да. Эгер түшпөй кала турган болсо акчаны өзүнө эле кайтарып бериш керек экен да. Эгер сенин алган акчаңдын бир үстүнө кошуп бере турган акча белгилүү болсо, демек бул ислам шартында болбой калат да. Мисалы сен 50 миң алсаң, бизге 5 айдан кийин 56 миң сом кылып кайтарып бересиң деп уже түшкөн пайызы, төлөнө турчу пайызы белгилүү болсо, бул туура. Аны мисалы бул жерде ошондой туура эмес болуп калат. Анан бул жерде айта турган нерсе, бул жерде шариаттык көзөмөл комитети бар да ар бир банкта. Ансыз булар ача албайт. Ошондуктан эгер бир көйгөйлүү маселе болсо, аны ошол жолдош керек да. Бул маселе эмне болду, кандайча мындай депчи. Анан бул жерде жанагы айтып атпайсызбы, мудораба деп атабыз. Эми сиз кайсы негизде алганыңызды билбейм да, сиздин немеңизди ал банк как инвестор катары сизге акча бердиби? Мисалы бир ишкананы жүргүзгөн же болбосо кандай бир багыттарда берди, ошону мындай караш керек да. Багытсыз деле мындай жөн эле чачып колдонгондор да бар, насыяны максатсыз алып колдонгондор. Эми максаттуу алып колдонуп бир жакшы иштерди жасап туруп, анан ошондон түшкөн каржыдан биз кайрымдуулуктарга жумшап койсок, бул биздин адалдаган болобузбу деген суроолор көп болот да. Анан буга кандай жооп берет элеңиздер? Эми бул жерде бизде бир эреже бар да. Биздин максаттар баягы ошого жете турган жолдорду мындай туура деп эсептебейт да. Бул жакшы нерсе, садака жана кайрымдуулук кылуу. Бирок ошого мен башка жол менен, бул туура эмес, арам жол менен таап деле ошону кылам, ишке ашырам деген бул шарият өзү баягы колдобойт. Бул тыюу салынган нерсе. Ошондуктан ошол насыяда үстөк 1 сом кошуп дагы төлөйсүң деп турган болсо, бул үстөк 10 сом, 1000 сом да кошуп төлөйсүң десе да бул үстөк. Биз айтып атпайбызбы, бул карыз, насыя, кредит, бул мааниси карыз. Карызды ошол эле суммада берсеңиз, булда эчтеке нерсе жок, эчтеке болбойт. Бирок банкта берилген, жөнөкөй банк, ислам багытында эмес, буларда ачык айкын айтылат да. Сен мынча үстөгү менен төлөйсүң. Ошол үстөк деп коюлушу ушул себептен бул арам. Бул нерсе исламга чейин да болуп келген да. Анан ислам келгенден кийин ошол ачык айкын ошол Алла Тааладан аят түшкөн. Алла Таала соода сатыкты адал кылды. Ал эми ошо үстөк пайызы менен төлөп берүүнү бул арам кылды дейт. Ошондо ошол биз насыя алып жасаган иштерибиз, андан көргөн пайдаларыбыз, ошол менен курулган мүлкүбүз кандай болуп калат? Баардыгы мындай болду деп айтканга болбойт. Себеби ким кандай бир адам ошол нерсени кылып койгон болсо, демек тоба кылыш керек. Ошондой иштерди алып кылган болсо тоба кылыш керек. Ошол алып жаткан же берип жаткан болсо ошол ишти токтотуш керек. Мындай укканым бар да, мусулман эмес өлкөдө, мусулман эмес адамдан насыя алууга болот депчи. Муну кандай чечмелесек болот ошондо? Ошону мен толуктап айтып кетейин. Биякта бизде ошо аттуу баштуу аалымдар айткан сөздөрү ошол сол тармактарда тарап жүрөт. Бул жерде шариатта ошол айтылган. Кайсы бир согуш болуп аткан тарап менен тынч ошол мусулмандардын өлкөсүндө ошол жанагы үстөккө берсе, алса дегенде. Бул жерде чындап эле согуш болсо деген маселе да. Себеби мисалы үчүн бир мусулман өлкө, бир динсиз өлкө. Анан ошол жака бир адам барып үстөккө акча берсе деген маселе айтып атат да.
ошондой болот деген сөздөрдү айтып, бул эмне үчүн? Себеби ошону төлөйм деп бул кайра алсыз болот да. Үстөктү төлөйсүң десе, ошону айткан да. Бирок кээ бир адамдар бизде Россия жана башка өлкөлөргө ошол жерлерде алып берсе болот дегенге азыркы сөз бул туура келбейт. Туура келбейт. Демек, бул чындап согуш болуп аткан болсо, ошол жака барып берсе, алар карызды берем деген адам бир кыйынчылык абалда да. Ошол кыйын абалда калат деген негизде айтылган. Ошондо карыз алып аткан тарап кыйын абалда калыш үчүн анын максаты канчалык деген. Ошондой максатта да бул айтылган сөздүн. Бирок реалдуу азыркы учурда бул Россияга, Казакстан жана башка ушу батыш өлкөлөрүнө салыштырып айтууга болбойт. Демек, бир бетке тыюу салынган. Бир бетке тыюу салынган. Муктаждык болсо ипотекага үй алсак болобу деп дагы айрылып атат да. Мисалы, аябай зарыл, патерде жашагандар айдап жылдап төлөп келечат, 10 миң, 15 миң деп 5-6 жыл төлөп, бир үйдүн акчасын төлөп коечат. Ошондон көрө бир ипотекага үй алып алсак, бир зарылчылыгы чечилип калат эле, муктаждыгы чечилип калат эле дейт да. Анан бул ипотекадан башка бир варианты жок болуп аткандарга да, ошону эле көрүп тургандар үчүн. Туура, бул менимче баягы биз азыр мындай капиталисттик эмеде жашап атабыз да, кандайса. Доордо. Бизде ошол үйгө болгон суроо дагы эле, талап дагы эле кала берет да. Бул чечилет деп мындай айтыш кыйын. Себеби бир топ балким убакыттарды талап кылат аны үчүн. Анан бул ошон үчүн жанакындай ислам каржылоо булактары деп атабыз да. Ошол бир альтернатива болуп атат да мындай тараптарга. Бирок маселе алардын койгон жанакы баасы көбүрөөк болушу мүмкүн да. Демек, биз ошолорду мындай бир азыраак баягы пайызда төлөгөндөй бир чечимдерге бир барышса, ошондо жакшы болмок да. Бирок бул соода саттыкта бул пайда көрөм деген ишканалар муну баягы иш жүзүндө аз аткарат экен да. Бул бизде зарылчылык деп качан айтат да. Мисалы үчүн квартирада азыр көп адам ушул чоң шаарларда, мисалы Бишкек, Ош дейли, көп адам ушу батирде жашайт да. Мындай көп. Муну мындайды баягы зарылчылык деп эсептеш кыйын да. Шарият аны мындай сөз түрдө сен үйдүн ээси болушуң керек деп да талап кылбайт. Албетте жакшы өзүнүн үйү болсо жакшы. Бирок ошонун айынан дагы бир кыйынчылыкка барып калыш ыктымал да. Демек, ал азыр ушундай да, бир алам десең, анын канча бир пайызын демек сен уже төлөшүң керек. Ал деле бир топ мындай баягы ошол аз мындай өзгөчө ушул карантин учурунда, ушу пандемия учурунда ушундай кыйын бир абал болуп атат экономикалык. Ошол учурда дагы оор да. Бул качан бир эме болушу мүмкүн, мындай бир ошол ипотекага болгон бул таптакыр бир шарттар жок. Ушул эле бир ала турган маселе калды. Муну албаса балким анын бир жашоосуна бир зыян келет. Олутту, ден соолугуна бир зыян келет. Ошондой учурлар дагы. Могу депозит маселеси боюнча банкка акчаны бирөөнө каттыргандан көрө же үйдө катып тургандан көрө банкка балдарыбыз үчүн 18 жашында чыгарып алат деп депозитке акчага салып коет эмеспизби? Ошол туурабы же туура эмеспи? Эми бул жаатта альтернатива бар башка банктарга караганда. Себеби мен азыр атап кеттим. Ошол ислам багытында иштеген банктарда ушулордон депозит ачып ошолго коюп койсо болот да. Болот, эч кандай жок. Насыя жөнүндө жакшы суроолорубузга жооп ала алдык окшойт. Анда соода саттык маселесине кайрылып келе турган болсок, сатуучунун милдети, сатып алуучунун милдети, алардын акылары жөнүндө кичине
кеп кылып берсеңиз кененирээк. Соода сатык маселесинде бул жерде соода сатыкты кылып аткан ошо алуучу дагы сатуучу дагы бул акыл өстүү адам болуш керек эки тараптан. Биз мисалы айтып атабыз, кээде биздин жаш балдарыбыз деле дүкөнгө барат. Бул деле соода сатык. Бирок булар баягы чоң мындай нерселерди сатып албайт, майда чүйдө нерселерди. Ошол жагында да маанилүү, кээде аябай эле эч нерсени билбеген баланы жөнөтүп соода сатык кылып бир чатактарда болуп кетиши мүмкүн. Мен бул нерсени ал дебедим беле, сен муну алып отурсуң деп. Ошондуктан бизде шариатта ошол акыл эстүү адамдар сооданы жүргүзөт дейт да. Соода сатыкта эмнеге маани берүү керек? Бул жерде ошол сатып аткан адам ошол продукциясын толук эгер сурап калса кардан айтып бериш керек. Бул каяктан өндүрүлгөн, ким өндүргөн? Эгер кандай бир кемчиликтер ошол товарда боло турган болсо айтыш керек. Анан тиги алуучу дагы бардыгын карап, таанышып, акчасын дагы толук бериши керек. Бул демек алдым дегенде толук бериши керек да. Биякта же болбосо кандай келишимде алар алышат. Биякта сооданын түрү бар да. Мисалы үчүн товарга акча. Бул негизги азыркы биздин коомчулукта болуп аткан сооданын түрү. Ошондой эле товарга товар деген дагы бар да. Бул деле сооданын түрү, бартер. Ошо орусча айтканда бартер. Бул деле бар. Муну деле соода деп эсептейли. Ошол жанакындай кемчилик эмелерди бул эгер сурап калган болсо, же болбосо айтыш керек ачыгын эле. Мисалы Кытайдан алып келип Турцияныкы деп сатпаш керек. Туура. Бул айтпа, бул уже бул демек жалган болуп калат. Эгер чындап эле Кытайдыкы болсо Кытай деш керек. Кытайдын сапаттуу буюму десе сапаттуу деп эле эч тартынбастан сатыш керек. Мен ойлойм, азыр мындай нерсе аз болуп калды окшойт, бирок мурда илгери ушундай нерсе көп болчу. Бул Кытайдыкы болсо деле башка жактыкы деп ошол товарын сатканга аракет кылат эле. Ошондуктан ушул жактарга маани берүү керек. Анан бул соода сатыкта эң негизги нерсе бул ыраазычылык да, эки тараптын. Бул жерде бирөөнү мажбурлап, же болбосо тамашалап, бири-бирине сатып, бул нерсе бул жерде мындай каралбайт да. Бул жерде олуттуу бир чечимге бара турган мамиле эки адамдын ортосундагы. Мисалы өзүбүз өндүргөн продукциянын товарын деп коелу, биз үстүнө канча пайыз акча кошуп сатышыбыз керек да. Мисалы биз бир өндүргөн товарды дагы бир эле жерден мисалы 1000 сомго көрө турган болсоң, бир жерден 5000 сомго көрөсүң да бир товардынчы. Анан ушул шариаттын негизинде өндүргөн буюмуңдун үстүнө мынча пайыз кошуш керек, мынча пайыз пайда көрүшүң керек деген нерсе барбы же эркинби бул жагы? Шариатта бул жаатта мындай эч чектер деле мындай жок. Себеби бул соода, бул базар. Ал эми жанакы сиз айттыгыңыз өндүрүш туурасында кайсы гана өндүрүш болбосун, бул сөзсүз түрдө анын чыгымдары бар. Анын баягы мындай өндүрүштү сактап, өндүрүштү өстүрө турган бир багыттары бар. Ошондуктан ал эч качан өзүнүн чыгарган буюмун өзүнүн баасында же болбосо андан арзан кылып сата албайт. Ошондуктан канчалык бул ошол убакытка, ошол заманга, талапка мындай элдердин суроосу канчалык көп болсо, ошончолук ал тезирээк мындай бир ылайыктуу баада сатканга аракет кылат да. Ошондуктан бул жерде мындай чектөө деле жок. Канча кошуп сатат. Демек, жогорку баада, ошол эле товарды жогорку баада сатса да анын сурагы жок болот да, ошондой. Ошондой да, эми себеби бул акыретибизде деген да. Бул жок, бул жерде ушул баягы соодада бир нерсе бар да, жанагы канчалык
ошол бир товарга суроо талап көп болсо, демек ошол буюмду, ошол нерсени бул соодагерлер көп алып келип сатканга аракет кылат дагы. Ошол буюм же товарды мындай түшөт да. Канчалык көп болсо ошол товар, демек анын баасы азыраак болот. Канчалык кайсы бир товар жок болсо, аз болсо, мунун баасы дароо көтөрүлөт. Себеби канча мындай ошонун айынан, ошон себептен акча таап калайын деп. Ар кимдин өзүнүн ыктыяры, өзүнүн абийиринде маселе турат бунда. Анан ошол эле аукцион маселесин карап көрөлү. Бир буюмду алабыз дагы, аукционго коебуз дагы, жогорку баага чейин көтөрүп барып сатабыз да. Ошол алган акчабыз адал эле болобу? Ооба, бул баягы соодада, сооданын түрлөрү бар да. Мисалы үчүн ошол аукциондо болду. Аукциондо сиз айткандай, ким эң бийик бааны, эң жогорку бааны берген болсо, ошол алат дейт. Биздин ошо диний шариатта эч кандай тыюу жок буга. Демек, келишип эле соода кылуу болуп калат. Ооба, келишип эле. Себеби аукциондо кандай буюмдар коюлат, кандай нерселер? Демек, бир баалуу, сейрек, же болсо бир элдин бир бизнесине бир лайыктуу келген жерди, бир имаратты, көп адамдар кызыккан нерсени гана булар сатышат. Муну билесиздер, биздин ГРС автономерлери бир белгилүү. Булар кымбат сатат. Ошо жанакындай аукцион катары сатышат. Демек, ошого адамдардын талабы бар, кызыгуусу бар. Демек, бул баягы бул азарт ишине да жок, азартка кирбейт. Азарт ал башка да. Карыз алуу, берүү маселеси шариаттын негизинде кандай жүргүзүлүш керек? Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттарында, бул Бакара өзү эң узун сүрө ошо Куранда. Ошол эң узун сүрөнүн эң узун аяты ошо Бакарада карыз туурасында айтылат. Ошонун адептери. Ошол жерде, ошол сүрөдө айтылган. Карыз берип атканда эки күбө болсун. Бул эркек, же болсо бир аял, эки аял, бир эркек. Анан бул жерде жазсын, бир адилеттүү адам жазсын деген, аны баягы айтып турган, ошо карызды алып аткан адам айтсын дейт да, анан бирөө жазсын дейт. Бул адептери да. Мисалы үчүн бир адамга 100 миң, 200 миң чоң суммада боло турган нерселерде да ушундай болсо, бул жакшыраак болот. Мисалы бир адам карыз алып атат, бирөө берип атат. Дагы бир адам жазат. Ага ушу диктовать эткен, бул карыз алып аткан адам айтат: "Мен баланча түкүнчөдөн 200 миң сом алдым." Анан ошол жерде дагы качан убактысын төлөп мен берем. Ошол дагы жазылганы жакшыраак деп биздин алымдарыбыз айтат. Азыркы нотариустун Ооба. Себеби көп учурларда бул милдеттүү түрдө эмес, бирок биздин азыркы ушундай бир учурларда бул маанилүү нерсе деп айтсам жалышпайм. Себеби мен карызды бердим, бербей атат дейт да. Анан бул ортосунда мен алган эмесмин дейт. Ушундай болуп калат. Бул жакын достордун арасында, жакын тааныштардын арасында да болуп калат. Бул качан чоң суммалардын ортосунда. Ошондуктан жанакындай күбө, ошондой жазып койсо, бул ишеничтүүрөөк болот. Бул биз мындайбыз да, мунун баары эмне үчүн болот? Мунун баардыгы ошол элдердин арасындагы чыр чатакты алдын алуу, азайтуу. Бул биздин динибиздин ошол уникалдыгы ушунда болуп атат да. Бул реалдуу жашай турган ушул коомчулукта болуп аткан нерсе, коомчулукта болуп аткан дин. Бул баягы бул ойдо болбогон нерсе эмес. Бул биз жашап аткан эле нерселерден баягы турган маселелер да, эрежелер. Ошондуктан биз канчалык биз ушул эрежелерди сактасак, ошончолук бизде проблема аз болот. Ал эми кээ бир жанакы карызды алып качып, жок, мен алган эмес, мен сени тааныбайм дагы, сен кантип далилдейсиң дегенде белки адам жөн эле күйүп кетет да. Бирок мындай адамдардын
жоопкерчилик Кутай тилинин алдында калат. Бул оор да. Себеби бизде ооба шейит ушунчалык даражасы бийик деп айтылат. Бирок анын карызы болсо ал дагы сурак берет. Карыздан башкасы нерсеси кечирилбейт. Демек элдердин ортосунда болгон мамиле ушунчалык мындай ыраазычылык менен болуш керек дегенди биздин динибиз үндөйт да. Негизи биз майда чүйдө карыздар деле болот эмеспи? Буларга деле күбөлөндүрүүнүн эч кандай эмеси жок да. Эми мунун эч кандай кажети жок болуп калат. Себеби бул баягы эми аз суммада болгондон кийин берет дейсиз да. Анан эми кээ бир адамдар баягы жок күбө болсун десип койсо, муну эч баягы шариатта тыюу салынбайт да. Бул керек болсо баягы эми сактыкта кордук жок деп атпайбы бизде. Ошондуктан бул мындай эгер керек мен баягы күбөлөндүрөм же болбосо сен жазып бер десе, бул жакшы. Себеби ким билет, биз баягы эч кепилдик бере албайбыз бир адамдарга. Бүгүнкү маегибиз берекелүү болду деген ишеничтебиз. Жакшы маек куруп биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы сиздердин ушу ислам жаатында, дин жаатында суроолоруңуздар болсо, комментарийге калтырып коюңуздар. Биз сиздерге адистерден жооп алып бергенге аракет кылабыз. Саламатта туруңуздар.